Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Жаңы 2019 жылыңыздар менен 2018 жылды жыйынтыктаган эл аралык баяндамалар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Дүйнө жүзү тигилип көз салып турду. Таиландда үңкүрдө камалып калган жаш футбол командасы жана алардын машыктыруучусунун окуясы. Принц Харри менен Меган Марклдын үйлөнүүсү жылдын эң күтүлгөн окуясы болду. Бул үйлөнүү королдук үй бүлөдөгү жаңы доордун башталышы катары бааланууда. Жаңы жылда чоң шаарларда жана ар бир үй бүлөдө фейерверк атканды жакшы көрүшөт. Салют жана фейерверктин сырын ачып беребиз. Жагымдуу жаңылык болсо элдин кулагы сүйнөт, көңүлү көтөрүлөт. Таиландда 2 жумадан ашын суу каптаган үңкүрдө камалып калган 12 баланы жана алардын тренерин куткарып, сыртка чыгаруу иши ийгиликтүү аяктаганда бүтүндөй дүйнө жүзү кубанды. Балдарды 3-4 топко бөлүп, 3 күндө сыртка аман-эсен чыгарышты. Ал күндөрү нөшөрлөгөн жамгыр төгүп, куткаруу иштери татаал болгон. Балдар кантип куткарылганын айтып беребиз. Таиландда нөшөрлөгөн жамгырдан улам суу каптап кетип, 2 жума бою үңкүрдө камалып калган футбол командасын жана алардын машыктыруучусун бошотуу операциясы аяктады. 13 тең аман-эсен чыгарылды. Жер алдында өткөргөн азаптуу күндөр артта калды. Бул балдарды сыртка алып чыккан аркан болчу. Куткаруучулар кирип чыккан терең Тхам Луанг үңкүрүнүн ичи кандай экенин жөн гана карап көрүңүз. Үңкүрдүн ичи караңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Бир-бирин угуу оңой эмес. Кийинки тоскоолдук кандай татаал болорун да билүү кыйын. Куткаруу иштери эл аралык топтун таң калыштуу аракети болду. Алар табияттын ар бир тоскоолдугун жеңип өттү. Дарыгерлер өспүрүмдөрдүн саламаттыгы текшерилгиче алар изоляцияда болорун билдиришти. Жугуштуу илдеттер болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. 12 бала жана алардын тренери 8 күн мурун тирүү табылганы менен аларды аман-эсен үңкүрдөн алып чыгуу маселеси бүдөмүк эле. Балдар сууда сүзгөндү үйрөнүп, сыртка чыгуу үчүн болгону 38 сантиметр эң кууш жерден суунун алдында сүзүп өтүшү керек болгон. Тар жерде аквалангтар батпай, аларды чечиш керек болгон. Бул жаш балдар чоң кишилер араң кылган нерселерди үйрөнүүгө мажбур болду. 11 жаштагы баланын үңкүрдүн ичинде сүзүшү оңой эмес. Алар караңгы үңкүрдүн ичинде энелерин көрбөй 2 жума жатты. Алар болуп көрбөгөндөй кайраттуу жана күчтүү балдар экен. Жаш футболчулар Тхам Луанг үңкүрүнө бир команда болуп кирген. Команда баары түгөл аман-эсен калды. Укмуштуудай 72 саатка созулган куткаруу ишинен кийин алар команда катары кайрадан бирге. Принц Харри менен Меган Марклдын баш кошуусу Британияда эң маанилүү окуя болду. Үйлөнүү үлпөтүнүн кооз сүрөттөр менен бөлүшөбүз. Харри менен Мегандын баш кошуусу королдук үй бүлө үчүн кандай мааниге ээ болду? Атайын баяндама. Принц Харри менен Меган Марклдын түгөй катары баяны 2016 жылдын жай айында башталган. Күтүүсүз келген чоң сүйүүсүн маалымат каражаттарынан болушунча жашырып келишкен. Алар бири-бири менен табышкандан 18 ай өткөндөн кийин баш кошоорун жарыялашты. Бизди атайын чакырып тааныштырышкан. Алар достор аркылуу таанышканын, бири-бирин ошол замат жактырып калышканын айтышты. Меганды ушунчалык тез эле сүйүп калганымдан жылдызыбыз келишип, бардыгы ойдогудай туюлду. Бул сулуу кыз келип эле менин жашоомо. Мен болсо анын жашоосуна түшүп калдым. Түгөйлөр баш кошоорун жар салгандан кийин эле королдук үй бүлөнүн өкүлү катары Британиянын чар тарабын кыдырып, ар кандай гуманитардык өнөктүктөргө колдоо көрсөтүп келишти. Бири-бирине жолукканга чейин эле экөө тең мындай кайрымдуулук иштерине өз алдынча катышып келишкен.
Бирок алар өтө айырмалуу шарттарда туулуп өсүшкөн. Принцтен 3 жашка улуу Меган Маркл Лос-Анджелес шаарында 2 башка арасындагы үй бүлөдө төрөлгөн. Меган өтө белгилүү форс-мажорлор телесериалында ойноп, өзүнүн актрисалык карьерасын куруп жаткан кезде Харри армияда болуп, бир учурда Афганистанда кызмат өтөгөн. Харри башка кыздар менен да сүйлөшкөн. Айрымдары менен мамилеси бир нече жылга созулган. Ал эми Меган 2013-жылы мурунку күйөөсү менен ажырашып кеткен. 1930-жылдары ажырашкан америкалык актрисаны алам деп принц Харринин чоң таякеси король Эдвард VIII тактыдан баш тарткан эле. Бирок королдун үйлөнүүсү улуттун тагдырын өзгөрткөн замандар артта калды. Уильям менен Кейтке салыштырсак, Британ тактысынын мураскерлер тизмегинде 6-орунда турган принц Харри жана Меган королдук эрежелерге эркинирээк карай алат. Ошондуктан алардын үйлөнүү тою өздөрүнүн жеке каалоосуна жараша өткөрүлөт. Тойдо албетте торт бар болду. Чиркөө хору аткарылды. Ошондой эле жаштар белек берүүнүн ордуна кайрымдуулук кылууга чакырды. Үлпөт той Лондондун батышындагы 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Виндзор ак сарайында өттү. Түбөлүккө кол кармашкан жаш жубайлар ачык каретада эл менен учурашты. Ал эми чакырылган коноктордун арасында коомдук жана кайрымдуулук кызматкерлери бар. Бирок саясатчылар чакырылган жок. Ханзада Харри менен Меган Маркл никеге тургандан кийин аял күйөө гана болуп калбастан жаңы герцог жана герцогиня титулуна да ээ болду. Британдык королдук үй бүлөнүн жаш муunu үчүн жаңы доор башталды. Эми өткөн жылдын ири археологиялык табылгасы жөнүндө кеп салалы. Кара деңиздин түбүндө 1,5 километр тереңдикте биринчи жолу мыкты сакталып калган илгерки кеме табылды. Британ жана бельгиялык илимпоздор бул биздин заманга чейинки 400-жылы курулган грек кемеси экенин аныктады. Археологдор Кара деңиздин түбүндө ондогон кемени табышты. Алар кычкылтек аз болгон кара суунун тереңинде дээрлик бүтүн бойдон сакталуу турган. Бул Византия дооруна таандык орточо эсеп менен 1000 жыл мурунку кеме. Бирок адамзат жете элек тереңирээкте мындан да байыркы кемелер бар. Бул табылга кемелердин эң байыркысы. Гректердин классикалык соода кемеси деңиз түбүндө 2400 жыл жаткан. Кеме Аристотель жашаган доордо колдонулган. Изилдеп көргөнүбүздө анын ролу 1300 жыл мурун иштетилгендигин аныктадык. Мындай өзгөчө стиль классикалык доордо жасалган. Андан кийин мизинин учуна жеткенче рульдун валын каздык. Ошондо бул римдиктерге эмес, гректерге таандык дедим. Бул сыяктуу 60-тан ашуун кеме табылып, аралыктан башкарылуучу жабдыктын жардамы менен картага түшүрүлдү. Жыгач менен азыктанган организмдер 2 чакырымдан ашуун тереңдикте жашап кете албайт. Ошондуктан бул кеме сакталып калган. Биз тапкан табылга укмуштуудай сакталыптыр. Кеме рулу менен бүтүн бойдон жаткан экен. Кызыгы анын сүрөтүн көргөнүңүздө дароо тааныйсыз. Анткени биз мындай кемени сүрөттөрдө көрчүбүз. Кеме Британия музейиндеги гректердин идиш бетине тарткан сүрөтүнө окшошот. Кемени парус бекитилүүчү мамысы жана жалгыз катар калактары бар. Ал 30 метр узун. Бирок анын жыгачы чирип калгандыктан жер бетине алып чыгып, кайра калыбына келтирүүгө болбойт. Мындан улам биз табылга тууралуу маалымат жазып калтырабыз. Кемени келечек муун жакшыраак техникасы менен келип, тереңирээк изилдөөсү зарыл. Кемени суу астында калтырууну чечишти. Бирок деңиз археологдору анын тарыхын изилдеп, ал тууралуу маалыматты бизге жеткирүүнүн үстүндө иштейт. Эми өткөн жылдын спорт жаңылыктарына кайрыла кетели. Эгерде Кыргызстандын командасы экинчи жолу дүйнөлүк кубокты уткан болсо, дал ушундай болмок. Россияда жеңишке жеткенден кийин футбол каармандарын салтанаттуу түрдө тосуп алуу үчүн Францияда кубанычы койнуна батпаган эл Елисей талаасына чогулду. Франциянын жаштар командасы июлда Хорватия менен бүйүр кызыткан беттеште 4-2 эсебинде жеңген. Хорватиянын чемпион болуу кыялы көз жаш менен аяктады, бирок алар мекенине баатырлар катары кайтып барышты.
Luka Modric FIFA'nын мыкты oyuncusu namын алтын топ сыйлығын алып, 10 жылдан бері футбол аламында мыкты oyuncu намын қармап келген Криштиано Роналдо жана Лионель Мессини артта калтырды. Реал Мадридтин жарым коргоочусу май айында 3-чү жолу катары менен Чемпиондор лигасынын мыкты oyuncusu намын алган. Дүйнөлүк кубоктагы Хорватиянын алгачкы финалдык беттешинде команданын капитаны болгон. Теннис. Новак Джокович сентябрда өткөн акшынын теннис боюнча ачык турниринде Хуан Мартин Дель Потрону утуп, 2-чи жолу жылдын чоң шлем намын алды. Сербиялык теннисчи акшынын ачык чемпионаты менен Уимблдон турнирин 2 жолу уткан 8 гана жеңүүчүнүн бири. 2018 жылдын негизги окуясы Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимп оюндары болду. Түндүк Кореянын Олимпиадага катышуусу жана эки Кореянын достук алакасы жакшырганы элдин көңүлүн көтөрдү. Ачылыш аземинде Түштүк жана Түндүк Кореялык спортчулар Корея жарым аралынын сүрөтү түшүрүлгөн нейтралдуу желектин астында бир команда болуп басып өттү. Эки Корея 2032 жылкы Олимпиаданы бирге өткөрүүнү көздөп жатышат. Кече түнү кыргызстандыктар салют же жок эле дегенде тарсылдактарды атты болуш керек. Жаңы жылда Индиядагы Дивали майрамында, Англиядагы фейерверк түнү же Американын 4-июль сыяктуу ири майрамдарында сөзсүз салют атылат. Бирок ал кооз көрүнүштүн артында жөнөкөй, бирок өтө акылдуу сыры бар. Фейерверктер кантип жасалат жана алар кантип атылат? Фейерверктер ар кандай формада көтөрүп жүрчү кичинесинен чоң жардыргыч заттарга чейинкиси бар. Бирок алар кантип атылат? Анын химиялык жасалуу ыкмасы жөп жөнөкөй. Анда алар кантип учат? Фейерверктин түбүндө милтеси же жардыруучу түзүлүшү болот. Ал фейерверктин абада чачырашына кубат берет жана аны күйгүзүп туруучу ок дарысы бар. Эмнеге фейерверктер абдан жарык? Заттар кадимкидей күйүүсү үчүн абада жетиштүү кычкылтек бар. Бирок фейерверкте оксидизер деген кычкылтекти көбөйтүүчү химиялык заттар болот. Алар фейерверкке кошумча кычкылтек берет. Ошондуктан ал абага көтөрүлгөндө жапжарык болуп жанат. Түстөр металлдардан жана металлдын тузунан пайда болот. Ошол заттардын жарык болуп жанышына металлдар себепкер болот. Алар ак жана күмүш түстөгү жылдызда жануучу эффект берет. Алюминий жана магний металлдары күйгөндө ак, дээрлик күмүш түстөгү жалын чачыратат. Эгер түрдүү түстөрдү кааласаңыз, анда металлдардан түстөрдү аралаштыруу керек. Алар түрдүү түстө болуп жарылат. Бул литийдин хлориди, жездин хлориди, натрий хлориди, калий хлориди, кальций хлориди. Сүрөтчү түстөрдү аралаштыргандай эле түрдүү түстү жаратыш үчүн ар башка металлдардын тузун кошуу керек. Фейерверктер түрдүү формаларды да жарата алат. Көк фейерверкти жасоо баарынан татаал. Анткени жездин тузу жогорку температурада туруксуз болот. Баарынан жеңили кызыл жана кызгылт сарысы. Эгер фейерверк сала турган түтүкчөгө заттарды жөн эле салып, аны күйгүзүп, жакшы болоруна үмүт артсак, анда жакшы фейерверк чыкпайт. Жарылууну, эффекттерди, түстөрдүн түрлөрүн, анын канчалык бийик учаарын жана үнү канчалык катуу чыгаарын көзөмөлдөө өтө маанилүү. Иштин баары ошол түтүкчөгө салганга чейин аткарылат. Жаңылыктар соңунда дегенде кулак түрүп калат болушуңуз керек. Эмесе Британияда майрамдык маанай жараткан жарыктар тууралуу айтып берели. Бул Лондондогу атактуу Кью бакчасы. Бул жерде бактарактар, имараттар узуну 2 километрге жеткен шамдар менен кооздолду. Эмесе ар бир үй бүлө жаркыраган бакытка бөлөнүп, тынччылык, бакубаттуулук болуп турсун. Жаңы жылыңыздар менен.